Демек, балбандар менен таныштыралы Кумарбек Жоносов менен Асылбек Халматов экөө тең тажрыйбалуу жаштары бир топко барып калган спортчулар. Кумарбек Жоносов 34 жашта Баткен областынан чыккан спорттун чеберчилигине талапкер болгон балбан болсо, Асылбек Халматов ал 36 жашта спорт чебери. Жана дал ушул эки бөрүнүн кармашы десек болот. Карт бөрүлөр качантан бери килем үстүндө жүрүшөт жана албетте эми ийгилик ташы кимдин таразасына чөөрүн дагы байкайбыз. Ашыгышпайт экөө тең болгону жай гана кармаштарды улантат. Халматов дагы, Кумарбек Жоносов дагы ашыккан жок жана эскертүү Кумарбек Жоносовго 1 упай болсо Халматовго берилет. Демек, Асылбек Халматов азыр ашыкпай тек гана тандашынын жүрүшүн дагы күтүп жаткан экен. Кумарбек Жоносов жана Асылбек Халматовторуна бири-биринин корун оңдоп байлап бергенден кийин кайрадан жакын каралыктан кармаштарын баштады. Халматов азыр каршылашын чийинин чет жагына тартып барып, ошол жактан ыкма колдонууга умтула көрөбүз. Кайрадан Халматовна пассивдүү күрөшүп жатканын эскертти. Анын болушунча активдүүлүгүн көрсөтүп упай албаса, анда Кумарбек Жоносов өз көксөгөн максатына жетип болуш керек. Чыгарганча дагы өтө буларды улуу деп айта алабыз. Анткени жолой менен кошой кармашканда өзүңүздөр билесиздер, кошой алабыз канча жашта болгондуктан жана Кумарбек Жоносовдун активдүүлүгү үчүн 1 упай алды. Эсеп 1-1. Кумарбек Жоносов каршылашууларында салмак чактан оргудой көрүнөт, бирок анчейин умтулуулар жок. Азыр борбор чемпионы кайрадан кайтып келди. Ушул жерден балбандар жолугусун балбандар эмнеден тартуулайт экенин байкайлы. Активдүүлүк сөзсүз түрдө керек. Кумарбек Жоносов жана Асылбек Халматовтордун тиреши дал ушул түртүшүп туруу менен дагы жыйынтыкталып кала тургандай таасирлерди калтыртат. Асылбек Халматов мынтип умтулууда жана Асылбек Халматов упай азыр алып албайбы, ышкырык бар. Жана Кумарбек Жоносов азыр пассивдүү болду жыйынтыгында Асылбек Халматовго
дагы бир упай жыйынтыгында 1-2 эсебинде Асылбек Халматов алдыда. Спортчулардын аракеттерин көрөбүз. Кумарбек Жунусов менен Асылбек Халматовдор жана Халматов 2,5 гана мүнөт убакыт калган эске ала турган болсо, анда ушул жерден атаандаштын эми бир жолу айлантууга умтулуш керек. Кумарбек Жунусов баштаганда экөө тең жакын каралыкта дегиче мынтип эми алыстап кетет жана кимиси упай алууга ашыгат байкап көрөбүз. Кумарбек Жунусов албетте буга чейин жеңишке жеткен, бирок эми ал бир жеңиши жарым финалга чыгууга кепилдик болуп бербейт. Эгер деле таза жеңишке жетем анда сөз аракетке тескерисинче Асылбек Халматов азыр 2-1 эсебинде алды. Андыктан анын көргөн аракети күч жана азыр калыстын ышкырыгы жарым калуу ыктымал. Ооба, Асылбек Халматов кийинки баскычка чыгат. Ал эми Кумарбек Жунусов ушул жерден белдешти жыйынтыктайт. Асылбек Халматовду куттуктайбыз. Чындыгында эле тажрыйба